16 bölüm. Farisейлер менен саддукейлер Исанын жанына келишти да аны сынаш үчүн асмандан жышаан көрсөтүшүн суранышты. Иса болсо аларга: "Кеч киргенде силер күн кызарып батып бара жатат. Эртең күн ачык болот дейсиңер. Эртең менен болсо асман түнөрүп турат, күн бузулат окшойт дейсиңер. Ханткорлор, асманды карап аба ырайын аныктай аласыңар да анан убакытка байланыштуу жышаандарды айырмалап биле албайсыңар. Бузулган жаман муун жышаан көргүсү келет. Бирок ага Жунус пайгамбардын жышаанынан башка жышаан көрсөтүлбөйт" деди да ал жерден кетип калды. Алар наркы өзгө сүзүп өтүштү. Шакирттер болсо нан алып алууну унутуп калышкан эле. 6. Иса аларга фарисейлердин жана саддукейлердин ачыткысынан сак болгула деди. Алар болсо нан албаганыбыз үчүн ушинтип айтып жатат го деп ойлошту. Иса алардын оюн билип мындай деди: "Ишеними аздар, эмнеге нан алып албаганыңар жөнүндө ойлоп жатасыңар? Дагы эле түшүнө элексиңерби? 5 нанга 5000 киши тойгону канча себет ашып калганы эсиңерден чыгып кеттиби? 7 нанга 4000 киши тойгону канча себет ашып калганы эсиңерден чыгып кеттиби? Кантип түшүнгөн жоксуңар? Мен силерге фарисейлер менен саддукейлердин ачыткысынан сак болгула дегенимде нан жөнүндө айткан жокмун. Анын нандын ачыткысынан эмес, фарисейлер менен саддукейлердин окутуусунан сактандырганын шакирттер ошондо түшүнүштү. Иса Филипптин шаары Кейсарияга келгенде шакирттеринен: "Адамдар мени Адам уулун ким деп эсептешет?" деп сурады. Алар ага: "Бирөөлөр чөмүлдүрүүчү Жакан деп, бирөөлөр Илияс деп, дагы бирөөлөр Жеремия же пайгамбарлардын бири деп эсептешет" деп жооп беришти. Иса алардан: "А силер мени ким деп эсептейсиңер?" деп сурады. Шимон Петрага: "Сен тирүү Кудайдын уулу Машаяксың" деп жооп берди. Ошондо Иса ага мындай деди: "Бактылуусуң сен, Жунус уулу Шимон. Муну сага адам эмес, асмандагы Атам ачып берди. Мен да сага айтып коеюн, сен Петрсиң. Мен өз жыйынымды ушул таштын үстүнө курам. Аны өлүм да жеңе албайт. Сага асман падышачылыгынын ачкычтарын берем. Жер үстүндө эмнени байласаң, асманда да ошол байлануу болот. Жер үстүндө эмнени чечсең, асманда да ошол чечилүү болот." Анан Иса өзүнүн Машаяк экендигин эч кимге айтпоону шакирттерине эскертти. Ошол мезгилден тартып Иса өзүнүн Иерусалимге баруусу, аксакалдар, башкы ыйык кызмат кылуучулар жана мыйзам окутуучулардын колунан көп азап чегүүсү, өлтүрүлүүсү, 3-күнү күнү тирилүүсү керектигин шакирттерине айта баштады. Петр аны четке алып чыгып: "Өзүңдү ая, Теңир, бул сенин башыңа түшпөсүн" деп каршы боло баштады. Иса болсо Петрди карап: "Кет жанымдан, шайтан. Сен мага тузак коюп жатасың. Анткени сенин ойлоруң Кудайдан эмес, адамдын ойлору" деди. Анан Иса шакирттерине мындай деди: "Ким мени ээрчигиси келсе, ал өз жанынан кечип койсун жана өз айкаштыгачын алып, менин артымдан ээрчисин. Ким өз жанын сактап калгысы келсе, ал андан түбөлүк ажырайт. Ал эми ким мен үчүн өз жанынан ажыраса, ал аны сактап калат. Эгерде адам бүт дүйнөгө ээ болуп, бирок өз жанына зыян келтирсе, андан ага эмне пайда? Адам өз жанын куткарып алуу үчүн кандай кун төлөй алат? Адам уулу периштелери менен бирге өз атасынын даңкы менен келет. Ошондо ар кимге ишине жараша тиешелүүсүн берет. Силерге чындыкты айтып коеюн. Бул жерде тургандардын кээ бирөөлөрү өз падышачылыгы менен келген адам уулун көрмөйүнчө өлүшпөйт."